жол башты элек. Биз ноокаттын жолун жакшы билебиз Баткенге барган сайын. Биз ушуну бүгүнкү фракциянын жыйынын немесине кошуп коелу, чечимине сөзсүз түрдө кошойлу. Ноокаттын жолун. Ноокат районундагы жолду да карап койсоңуздар. Министрлигиңиз сөз берген эле ошол ноокат жол боюнча айтып бериңизчи, качан башталат? Ушунгө чейин баштап элек го, ноокаттар бизге кайрылып жатат да жарандар. Качан башталат, качан бүтөт? Министрлер алмашат, келет, сөз берет, кетет деп. Ноокат жолу боюнча кыскача айтып кетсек, өзүңүздөр жакшы билесиздер, Япониялык JICA боюнча каржылоосу каралып туруп, буга чейин япониялык компаниялар катышыш керек деген тендердик шарт болгондугуна байланыштуу тендер бир нече жолу өтпөй калган. Быйыл курулуш сезон башталары менен жол курулуп баштады. JICA компаниясы мен билгенде 5 жыл мурда келип $110 миллион ақш долларын ратификацияга жоопкерчиликтен өткөн, туурабы? Бирок тендер өтөлөк ушунга чейин. Ошол тендердин өтпөгөн бирден бир себеби ал жердеги шарттар ошол япониялык жол куруу компаниялары катышыш керек болчу. Азыр быйыл сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Япония өкмөтүнүн жообун күтүп атабыз, бирок JICA менен сүйлөшүүлөр бүтүп келди. Биздин компаниялардын арасында катышып өткөрүү боюнча. Мына карасаңыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, 5 жыл мурда $110 миллион ратификация болуп бүткөн. Ушунгө чейин тендер өтөлөк. Жол башты элек. Биз ноокаттын жолун жакшы билебиз Баткенге барган сайын. Биз ушуну бүгүнкү фракциянын жыйынын немесине кошуп коелу, чечимине сөзсүз түрдө кошойлу. Ноокаттын жолун жана ошондой эле түндүкчүк жолу да кошушубуз керек.